Assalamu alaikum. Үйдөн же жумуштан намаз окуганда азан чакырылабы же коомат менен окулабы? Үйдө болосузбу, жумушта болосузбу, чүйдө болосузбу, сапарда болосузбу? Намаз окуганда азан жана коомат айтуу сүннөт амалдардан. Сүннөт муаккада, бекемделген сүннөттөрдөн. Эгерде бир абал болуп калып, мүмкүнчүлүк жок боло турган болсо, анда коомат айтып окуй берсеңиз, азандын соогунан куруп каласыз. Анан мүмкүнчүлүк боло турган болсо, азан коомат айтып окуган жакшы. Шашылыш болуп калган болсоңуз, же бир ушундай бир абал болсо, же ошол жерде сиздин азан айтсаңыз, бир адамдарга зыян боло турган болсо, сиз ишиңизге зыян боло турган болсо, анда азан айтпай эле коомат айтып окуй берсеңиз болот. Анда коомат айтканга эч ким деле тыйбайт. Азанга кыйкырып айтып атсаң, банкте иштеп атсаң же бир жерде иштеп аткан болсоң, аларга бир зыян боло турган болсо, ошо коомат айтып окуй берген жакшы. Бирок баягы айтып өттүк, сүннөт амалдардан. Эгер ушуну мүмкүнчүлүгүбүз барып кыла турган болсок, азан коомат айтып намаз окуган жакшы. Жада калса сапарда дагы азан коомат айтылат. Андан да калса каза намаздар окулунганда дагы азан коомат айтылат. Эгер көп каза окулуна турган болсо, биринчисин азан болуп, калганына коомат айтып намаз окуй берсе дагы иншалла дурус болот.